Урматтуу Садыр Нуркожаевич, Баткендин пешенесе түшкөн окуяны ийне жүйгече өзүңүз жакшы билесиз. Баткен эли сизден ыраазы. Ушунчалык кайгылуу окуя болгондуга байланыштуу сиз Баткен элине колдон келгенче бир топ жакшылык жумуштарды аткарып атасыз. Камчыбек Ташиевге даган эл ыраазы. Бирок 2 ай коюлган срок бул биздеги областын территориясындагы кыйратылган үйлөр бүтпөйт. Ошон үчүн сизден сураныч, өзүмдүн атымдан, жалпы эле элдин атынан ушу 2 ай срокту дагы бир 2 айга жылдырып беришиңизди суранамын. Себеби кычыраган чилде келатат. Чилдеде ашыгып курган стройка Саратанда эзилип түшүп калбасын деген эле ой максат. Ушул стройка бул бир өмүрлүк жашай турган адамдардын үйү болуп эсептелинет. Ушул үй жайды бир сапаттуу кылып куруп, тарыхта алтын тамга менен жазыла турган кылып ишти бүтүрсөк, өтө сонун болот дейм. Биринчиден силерге чоң рахмат. 16-17 сентябрь күндөрү биздин өмүрүбүздөгү эң каргашалуу күндөр болду. Эң оор күндөр. Эми мындан кийин элге, журтка тынччылык болсун. Эч мындай күндөр кайталанбасын. Ошол бизге агрессор болгон тажиктерге ям инсап берсин, биздин немелерге ям инсап берсин. Дүйнө жүзүдө согуш болбосун.